Кыргызстандын Алато кыргыз жери Атамекеним аттуу ырлар Сибирь аймагында өзгөчө популярдуулукка ээ. Ар бир кыргызстандыктын автоунаасында кыргыз ырчыларынын чыгармалары жаңырып турат. Аларды уксаң кыргыз жеринде жүргөндөй сезилет. Чоң ишенич жана үмүт менен өткөн кылымдын 96-жылдары Красноярск аймагына мынабул мырза өзүнүн жубайы менен колуна бир сумка товар алып сапар алган. Үйлөнгөндөн кийин эч кандай алдымда максат жок. Эмне иш кылам, кантип семьяны багыш керек деген чоң максат болгонда. Анан ошол нерселерден кийин биз ойлонуп, анан элдин баардыгы ошо Россияга жөнөптүр, Россиядан барып келиптир деген тааныштарды таап, биз дагы барып иштейли, биз деле ир катары барсак деп анан 96-жылы келип иш баштаганбыз. Чындыгында келгенде биз ошондо келгенде мен азырга чейин эстейм да, бирөө кыйналдым деп келсе, жан келгендер болсо, мен өзүм кыйналып келгендегимди эстейм да. Значит, бул менин 96-жылгы турмушум болду деп бунун келиши депчи. Кичине эле биртке акча менен жол киребизди алып, бир кичинекей пакетке товар салып келгенбиз да. Кыйынчылыктардын баары өттү, алдыда жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Сүйүнбек Гелдибаев Красноярск шаарындагы кыргыз жаштарын бириктирген телевизди кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек деп күйгөн атуу. Бул жаатта 6 жылдан бери Манас кубогун ойнотуп, жаш спортчулар арасында эрежесиз мушташ аттуу спорттун түрү боюнча турнир өткөрүп келет. Бүгүнкү турнир Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө арналган. Өзүбүздүн эң алгачкы баатырыбыз Манастын атын угуп, ошолордун Манаста бир патриот жигиттерибиз пайда болсо, ошо Манаста бир батыр жигиттерибиз чыкса деп, анан ошол негизинен эми ынтымак болушса бири менен бири, биз эгемендүү мамлекет экенбиз, эгемендүү кыргыз элинен экенбиз деп билип турса деген бир негизги максат менен, андан кийинки ушул жергиликтүү биздин жашаган тургундар менен биздин кыргыздардын арасындагы достук пайда болсо, ошо жергиликтүү бийликтер дагы биздин кыргыздарды жакшы жогорку деңгээлде мындай тосуп алышса деген үмүттөр менен жасап келе жатабыз. Красноярск крайы же биздикилер айткандай Кызыл Жар байыркы кыргыздардын тарыхый мекени. Кыргызстанга окшоп кетет. Суусунун тазасы, аба ырайы, климаты, жаратылышы айтор өзүңдү анча деле чоочун сезбейсиң. Байыркы кыргыз эли так ушул Енисей боюнда Кызыл Жар аймагында жашап өткөн бул тууралуу тарых күбө. Мисалы, учурда Красноярск шаарындагы тарыхый музейинде чындап эле ушул аймакта кыргыздар бир убакта жашаган деген маалымат бар. Мына өзүңүздөр азыр көрүп тургандай, Енисей кыргыздары 6-8 кылымдары мына так ушул жерде жашап өткөн. Ал тууралуу дагы тарыхый изилдөөлөр, археологиялык казуулар табылган. Эң кызыгы жергиликтүү тургундар деле Красноярск жери кыргыздардын тарыхый мекени экенин таанышпайт. Орустар кыргыздар өздүн байыркы жерине келип жатышат деп өзгөчө жакшы мамиле кылышат, башка улуттарга караганда. Музейде атайын бир бөлүм жалаң ошол 5-кылымда жашаган кыргыздар тууралуу айтылат. Биз билебиз, ушу Енисейде кыргыздар 9-кылымдар уйгур каганаты менен согуш болуп, ошондо жеңип чыккан, ошол дагы ушу темир менен көп иштеген бир себеби бар да. Ушул выставкада да жазылып атат, Кытай эл, бөлөк элдер Енисейде кыргыздар жөнүндө бир кызык нерселер бар дейт. Мыйзамдары күчтүү, мыйзамдары катуу. Уруштун алдында бирөө артка кетсе, башын кыйып алчу дейт. Хандын алдында кызматкерлер жумушун так жасабай, жаман туура эмес кеңеш берсе, ханга башын кыйып алчу. Ушундай деп Кытай источниктери жазып атат. Красноярск шаарынан Иркутск шаарына багыт алган трассада кыргыздарга таандык 6-8 кылымда жашаган байыркы кыргыздар жашап өткөн жер, башкача айтканда азыр өзүңүздөр көрөсүңөр, көл же болбосо Кыргыз көл дарыясы агып турат экен. Бул тарыхый жер, байыркы биздин ата бабаларыбыз жашап, алар малчылык менен башка көчмөн элдеринен айырмаланып, эң биринчилерден болуп темирди колдонуп келген экен. Айтып калышат, жергиликтүү калктан сурасак, ушул жерде качандыр бир мезгилде кыргыздар жашаган.
ошондуктан бул жер кыргыз күл болуп калган деп айтып келишет. Биз ошого азыркы мезгилге чейин көп келип бул жерде өзүбүз суктануу менен, сыймыктануу менен ушул көлгө келип, ушул дарыяга келип, суу алып, суу ичип, кандайдыр бир мындай таазим кылып келип кетип турабыз да. Ошондуктан азыркыга чейин ушу кыргыз күл болуп сакталып калган ошондон деп ойлойм. Бул дагы болсо биздин тарыхыбыздын аябай бай экендиги, бул дагы болсо биз качандыр бир мезгилде биз кыргыз эли ушул жерде жашаганы далилдеп турган бул факт болуп эсептелет деп ойлойм. Красноярск аймагында кыргызга таандык кыргыз жыттанган, кыргыз журттаган жерлер абдан эле көп экен. 8-кылымдын башындагы Энесайдагы кыргыз каганатынын бийлик эгедери Барсбек башкарган аймак өзгөчө касиеттүү жер. Бул жака кыргыздарды жумуш, каражат эмес, дагы башка маанилүү нерсе тартып турду. Айтсаңыз, ушул Красноярскиге көп эле кыргыз эли болсо, жумуш издеп, каражат издеп, ушул иштеп кетсемби деп келишет экен да, бирок сиз болсо бул жака башка максат менен келиптирсиз. Туура. Айтып берсеңиз. Буну айтсак, биз ошол баланын аркасынан келгенбиз. Көп жыл балал болбой, биздин аталарыбыз Красноярск шаарына барсаңар жакшы болобу эле. Ошол Красноярск шаарында баргы чакта баягы 40 суу кечип өтөт экен. Ошо 40 сууну кечип өткөндө ошол себеп болуп бала болбосоңарбы деген жубайым экөөбүз макулдашып анан макул барса барайлы деп анан кийин келгенбиз. Ал мурун бир соода кылып же андай ой деле жок болчу. Келип анан туугандар менен келгенде биринчи ошол дарыланбай эле базарда иштедик. Эл катары эле кандай эмне кылабыз? Кичине акча кылыш керек. Анан эмне болуш керек? Өз кичине акча менен келгенбиз. Жашаш керек, квартира төлөш керек. Анан базарда иштеп, ошол 2002 келгенбиз. 2000 ошол базарда иштеп, анан кийин 2004, 2003 ошол айылым боюмда болуп, 2004 кыздуу болдум. Бурун ата бабалардын эмеси колдоду, ошол менен жакшы жер да. Мен үчүн өтө ыйык жер болуп калды да, Красноярск. Жети жыл балалы болбой үмүтүн үзгөн Кушпак аганын бүгүн 3 баласы бар. Алар Орусиянын жараны, улуу кызы 3-класста, уулу 1-класста. Орус мектепте окушса да Кыргызстан тууралуу кабардар болуп, коомдук 1-каналды Спутник аркылуу көрүшөт. Популярдуу программаларды жакшы билишет. Азыр алар Түгөлбай Казаковдун Улутман программасын көрүп жатышат. Атасы Кушпак жубайы менен балдарына кыргызча тарбия берүүгө аракет кылып, кыргыз телевидениясын үлгү катары алышкан. Көрдүңөрбү мына кыргыздын калпактарын, кыргыздын урут кийимдерин көрсөтүп атат. Биз негизи биздин балдарыбыз Красноярскте жашаган үчүн орус мектепке барышат. Анан биз мүмкүн болушунча үйдө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Булар түшүнөт. Кызым жакшы эле сүйлөйт, анан балам анча кыргызча сүйлөбөйт. Бирок немеде каникулда жөнөткөнгө аракет кылабыз, үчө каникулда. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан тарта Кыргызстанда сырткы миграция өскөн. Мына ушуга байланыштуу 93-94 жылдардан тарта көпчүлүк кыргыз эли Орусия тарапка сапар алган. Алардын көбү биз турган Красноярск аймагына келген болчу. Эгер расмий маалыматтарга ишене турган болсок, жалпы Красноярск аймагы боюнча бүгүнкү күндө 45 миңден ашык кыргыздар жашайт.
Красноярска келип жашап калган кыргыздардын көбүнүн иши илгерилеп, мыкты оокат кылып кеткендер миң деп саналат. Эгер мындан 5 жыл мурун кара жумушта курулуш тармагында эмгектенип келишсе, бүгүн жеке фирма иштеткендер токой чарбасынан өзүн тапкандар, темир иштетип коңшу өлкөлөргө жөнөткөндөр, базарда өз ордун таап мыкты соода кылып, ай сайын мекенине 20 000 рубльден ашык салган кыргыздардын саны көп. Элиме 20 жыл болду. Ушул жерде тергелек кылып, бала чака багып жүрөбүз. Базарга чыкканыма 5 жыл болду. Базарда турам. Ого чейин стройкада иштедим. Башка жумуштарда. Келинчегим бар, бала чака балдам 23-ке чыкты чоң. Кичинеси 9 деп кетти ушул жерде. Чоңой ушул жерде. Красноярск губернаторунун орун басары Андрей Гнездилов менен Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусовдун жолугушуусунда кыргыз диаспорасынын эки лидерин тааныштырды. Алардын бири диаспоранын жаштар жетекчиси Сүйүнбек Гелдибаевди бул аймакка ардактуу консулдукка сунуштады. Андан сырткары Сибирь федералдык округу боюнча 5-6 региондо ардактуу консулдук ачалы деген демилге көтөрүлдү. Бүгүнкү күнү биздин жарандарды көп кысымдык болбосун. Бир. Экинчиси, жанакы ден соолук, медицинский страхование боюнча ушул маселе чечиш керек. Груз 200 деген маселени депутаттар менен чогуу былтыр чечтик. Биздин авиакомпаниялар бекер ушу биздин жарандарды сөөгүн алып кетебиз. Андан бөлөк правовой статустан бөлөк биякта эл кыргыз элинен чыгып калбасын деген. Диаспоралардан тышкары эки өлкөнүн кызматташуу маселелери, жаңы демилгелер бар. Мисалы Красноярскта соода борборун ачууну пландашты. Андан сырткары Орусия аймагындагы жерлердеги кыргыз диаспора жетекчилери менен чоң жолугушуулар болду. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Нурбек Алимбеков жана вице-спикер Чолпон Султанбекова катышып, бөтөн жерде жүргөн кыргыздардын абалы менен жакындан таанышып, Кыргызстандын паспортун алуу, каза болгон кыргыз жарандарын мекенине алып кетүү маселелерин чечип берүүнүгө сөз беришти. Былтыр дагы Екатеринбург, Новосибирскке барып келдик. Бул уже Урал, Сибирский округтун жарандары, ошол жакта жашаган биздин да жарандары бар. Сибирге келген направленияда бул 90-чы жылдары челночный бизнес менен баштаган адамдар, көбүнчөсү гражданство алган, российский жарандыгы бар. Ошо менен жүрөт. Мен ойлойм, алардын да маселелери правовой статус боюнча көп деле маселеси жок. Новосибирск аймагынан келген жаштар лидеринин жетекчиси бизнесмен Орусиянын 80% аймагында арзан баада телефондук байланыш түзүп бергенин белгиледи. Бул бизнесин келечекте толугу менен мекенине алып кетүүнү айтты. Учурда бизде 283 киши иштейт Россия аймагы боюнча. Биздин 38 шаарда филиалыбыз бар. Азыр Россия Федерациясы боюнча эң ийгиликтүү компаниялардын бири болуп эсептелебиз. Лидирующий компаниялардын бири болуп эсептелебиз. Бул эмне компания, эмне үстүндө иштейт? Связда иштейбиз. Жердештерибизге СНГдан келген, например, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген жердештерибизге эң арзан баада сүйлөшүү тарифи бизде бар. Бизден арзан тариф Россияда жок. Бүгүнкү Красноярск районунда 3 миллиондой калк жашайт. 80% эл Минусинск аймагында жана Транссибирск магистралына багыт алган тарапта отурукташкан. 87% орустар, анан татар, немец, белорус, хакас улутундагылар. Кылмыштуулук боюнча көрсөткүчтөр өтө төмөн. Ошондуктан бул аймакта тынч. Эгер мыйзам бузбасаң, сага эч ким тийишпейт. Энесай дарыясынын үстүнөн 6 ири көпүрөлөр курулган. Арганда жүк ташуучу порттор да мына ушул аймакта жайгашкан. Кыш суук 10 айга чейин узарат. Ал эми жай мезгили кыска болот.
Сапарыбыз Хакасиянын Абакан шаарына багыт алды. Мына ушул аймактарда кыргыздар 5 кылымда жашаган. 8-кылымда Барсбек Баатыр бийлеген. Анын сөөгү да мына ушул жерде көмүлгөн деген имиштер бар. Белгилүү тарыхчы профессор Виктор Бутанаев кыргыз эли мына ушундай кайталангыс руханий, адеп-ыймандык жана материалдык маданиятынын өзүнүн миңдеген жылдык узак тарыхында дүйнөнүн ой чуңкурун көрүп, жашоо үчүн каарман күрөштүн жолдорунда азап тозокту, ысык суукту, ачуу таттууну баштан кечирген татаал жана эң бай өмүр тажрыйбасынан жууруп жараткан тарыхы бай эл болгон деп сөзүн улап жатты. Как раз с политическими событиями. Байыркы монгол жайлоо райондору жана Сибирия тоолорунун тегерегинде жашаган байыркы уруу тайпалардын ичинде эне сай кыргыздары маданият жагынан бир кыйла жогору болгон. Алардын өзүнө таандык тил жазуусу, көркөм өнөрү бир кыйла өнүккөн. Ошондой эле алар коомдук маданияттын бул тараптарынын өзү менен замандаш жашаган түрк тайпаларына чоң таасир көрсөткөн бир эл болуп эсептелет. Байыркы түрк тили жана чет эл тилинде жазылган көптөгөн тарыхый материалдарда кыргыз тили менен жазуусунун байыркы түрк тайпалары менен бирдей болгондугу баяндалган. Эне сай кыргыздары эң кийин дегенде да жаңы эранын 5-кылымдарынан баштап байыркы Фарисиянын Арсакет империясынын арамай жазуусуна негизделген бир түрдүү жазууну колдонгон. Азыр биздин билгендерибизге негиздегенде эң байыркы түрк эли кыргыздар. Абакан шаарынын дагы бир тарыхый байлыгы Алтын көл көлү. Легенда боюнча көлдүн түбүндө чоң салмактагы алтын бар. Аны бир бий бир дан калбай ачкачылык болгондо нан болбосо алтындын да кереги жок турбайбы деп болгон алтынын ушул көлгө тыштап салган. А бирок аны ушул күнгө чейин эч ким тапкан эмес. Бир гана Алтын көл деген ысымы калды. Абакан шаарынын тарыхый музейинде кыргыз жашап өткөн доор чагылдырылган бир кыйла тарыхый фактылар бар. Он сказал, что у нас есть Саяны, Кузнецкий, Алатау. Он сказал, да не может быть. Мне казалось, что у нас все степь. Алатау называется? Да. Жалпы Абакан шаарында расмий түрдө 4-5 миңдей кыргыз бар деп айтылат экен. Негизи Сибир аймагындагы башка аймактарга салыштырмалуу кыргыздардын абалы жакшы. Мыйзамдык режим боюнча деле кыйынчылык жок койсе. Москва шаарын алсак, рейд текшерүүлөрдү жай бою тынбай өткөзүп турушат. Ал эми Абаканда кыргыздардын бөлөк улуттар арасында да аброю жогору экен. Ар кандай коомдук акцияларга үзбөй катышат. Майрам болобу, спорттук иш-чара болобу өткөрүшөт. Өзүлөрү эгерде адамдын ички дүйнөсүндө иштеймин деп келген болсо, ал любой малда, любой жерден иш таба алат. Анан жок, наблюдатель болуп келген болсо, ал эч качан иш таба албайт. Анын үчүн адам өзүнө үйүмү багышым керек, жерими багышым керек, элими багышым керек деген биздин ата уулдарыбыз булар любой жерде, любой жумушту кылып, любой сыной айына $500, $1000 жөнөтүп атышат. Азиз ага мындан 17 жыл мурун Абаканга үй бүлөсү менен келген. Учурда 3 баланын атасы, Абакандагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси, ийгиликтүү бизнесмен. Базарларда иштешет, стройкада иштешет, биздин структурабызда, эмеде медицинада көп иштешет. Көбү фермерский хозяйстволары бар, лес менен заниматься этишет. Хакасия кыргыздары көбүнчө базарларда күнүн өткөрүшөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов жергиликтүү кыргыздар менен базардан расмий эмес жолугушуу уюштурду. Кетиш керекми? Көп эле кишилер кетиш керек. Кетиш керек. Бир Кыргызстанда мындай болуп атса кантип кетесиң? Эмне кыласың Кыргызстанга барып? Мисалы мен не иш кылам бар. Биякта үйүңүздөр барбы? Же квартирада турасыңыз? Үйүм бар. Кудай кааласа үйүм бар, барча айлар. Бирок кетебиз. Булардын арасында кичинекей Айтурган да Кыргызстандан келгенибизди билип сөзгө тартты. 5 жашта болсо да мекени Кыргызстан экенин жакшы билет. Хакасия жакшыбы же Бишкек жакшыбы? Бишкек. Бишкек эмнеси менен жакшы? Бишкекте ким бар айтыңыз? Аман ака мойнотот. Качан барасыңар эми Бишкекке? Үйдү бүткөндө, үйдү жасап бүткөндө. Биздин
программабыздын башында сөз болгондо кыргыз жигити кыргыз деп бөтөн жерде бөлөк болбой кыргыздын башын бириктирип жүргөн патриот жигит Сүйүнбек Келдибаев. Орусияга жаңы келип кыйналып жүргөн кыргызды Сүйүнбекти эч ким түшүнбөйт, түшүнө да албайт. Эми негизи бул кыргыз эли өзү ушундай калкпыз да. Эч качан бири-бирибизди таштаган эмес экенбиз да. Азыркы күндө деле бул жердеги кыргыздардын тышкы миграцияны ушул биздин баягы тууганыбызды жакын тартканыбыз, бири-бирибизди көтөрмөлөгөнүбүз, меймандостугубуз биздики сактап турат да. Ошон үчүн бизге кыргыздарга келип бул жерге жайгашыш оңой. Башка улуттардан мен эч көргөн эмесмин да. Бул менин байкем, бул менин энем, бул менин эжем деп ээрчип жүргөн. Биздин кыргыздар да ушундай да. Өзү бул жерден кыйналып ишин таппай жүргөн болсо да Кыргызстанга барган кыргыз сөзсүз бир тууганын ээрчитип келет да. Себеби алдагы кыйналып эптеп иштейт да деген бир үмүттү ушундай алдыга жакшы коет да. Бизечи Кудайга шүгүр алдыда бар иштейбиз, табабыз деген ушундай кайраттуу эл экенбиз да биз кыргыз. Бүгүн Сүйүнбектин 5 баласы бар. Баары жакшы. Өзү бул жакта болсо да жүрөгү Кыргызстанда. Балдарына кыргызча тарбия берүүгө аракет кылат. Сагызган гана мучатиз осунан. Санамагана алыбай издесем, кантейин таба албай койдум Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда 500 миң чамалуу, бейрасмий маалыматтар боюнча 1,5 миллион кыргызстандык иштейт. Өткөн жылы сыртта жүргөн мигранттардын Кыргызстанга которгон акчасынын суммасы 2 миллиард доллардан ашкан. Улуу элбиз деп мактанып, бакыра бербей, биздин кыйын элдердин этегине эрмешип, тилин, иштегенин үйрөнүп окат кылышыбыз керек деген Салижан Жигитовдун учкул сөзү Сүйүнбектин жашоодогу принциби. Чогуу өскөн үйдү сагынам, ата-энемдин жыты кетпеген, биз чоңойгон үйдү сагынам. Эң кымбат белектей өмүрдү кадырлаш керектей. Жеттим баркына аттыгам айта албай, артыма кайта албай. Көнсөм да адамдын дартына, көнбөй койдум калпына.